Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайырдалыне Ош реклама каналы. Бүгін 18 июнь 2025 жыл мен сіздерге техпаспорты бар сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Ремонту жакшы болгон. Менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Так, мына домдун алдын көргөзүп коеюн. Бардык условия бар, туғандар. Детский площадка, ворота, скамейка, бардыгы каралган. Бул жакта өзүнүн ушундай бир футбольный зонасы дагы, футбольный площадкасы дагы бар экен. Караңыздар. Так, мен турган жер бул Ноокатский подъем, Golden House курулуш компаниясы курган домдун алдында турам. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Ноокатский подъемдон Ак Тилек тарапка чыгып келип атканыңыздарда, Ак Тилек менен Кирпичныйга жетпей, Мамыров көчөсү, Калелин көчө менен кесилишет. Эки көчөнүн кесилишинде ушул Golden House'тун домун көрө аласыздар. Азыр Калелин көчө асфальт болуп бүттү. Мамыров болууда, асфальт болууда. Ошону эске алып коюңуздар. Так, азыр мына жакта воротасы бар, кирип, мына жакта биринчи подъездге кирип, 9-чу кабатка чыксаңыздар, сатылуучу квартирабыз турат. Негизи дом адашпасам 12 кабаттан турса керек. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу квартиранын алдына дагы келдим. Сиздер мен айткан подъездге кирип 9-чу кабатка чыгасыздар. Ушундай подъездери кеңири экен, коридорлору. Бул жакта лифт иштейт. Азыр лифт менен чыктык. Оңго бурулсаңыздар, мына ушул квартира сатка чыгып атат. 9-чу кабат. Азыр ошондо 2 бөлмөлүү квартира, аянты 89,5 квадрат метр, почти 90 квадрат метр. Эң негизгиси техпаспорты бар, туғандар. Кыжылат болбоңуздар. Мына бронированный эшикти ачып кирип келесиздер. Так, мына киргенде кире бериштери өтө кеңири экен. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Санузелдер отдельно, теплый пол экен санузелдери. Так, 2 бөлмөлүү квартиранын аянты 89,5 квадрат метр. Техпаспорты бар. Бул ошондо гостиный, конок бөлмөсү. Ремонту дагы жакшы, мыкты деңгээлде болгон. Кудай буюрса келип эле жашай бересиздер. Радиаторлор орнотулган, айнек терезелер пластик. Мына ачсаңыздар деле эч кандай бир шум, ызы-чуу жок. Тынч, байкап атасыздарбы? Мына мен деген Оштун Сулайман тоосу да ушул жерден көрүнүп турат. Бул ошондо биринчи бөлмөсү. Анан ипотека жол менен болобу болбойбу билбедим. Ал жагын эсине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Себеп дегенде техпаспорту бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген, туғандар. Кыжылат болбоңуздар. Так, эми жүрүңүздөр экинчи бөлмөсүнө өтөйлү. Бул ошондо спальня кылып койсок болот. Себеп дегенде мына бул жакта ТВ зона даяр, бардыгы сонун. Лампа, люстра бардыгы жайгаштырылган. Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Тынч, айнектер ачык болбосо. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка сатылуучу квартиранын видеосунун ссылкасын жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Вариант обмен жолдорун эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Бул жактан азыр квартирага киргенде мына күзгүсү дагы, лампалары дагы бүт бардыгы сонун болуп жасалган. Ремонтуна сөз жок. Келип эле кудай буюрса жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Бул жак болсо кухня. Жаңы домдордун кухнясын билесиздер, өтө чоң болот. Коноктор келсе, ушул жерде тамак кылып, ушул жерде эле сразу узатып бересиздер. Түшүндүңүздөр, Так, жакшы. Мына караңыздар, Ош дагы билинбеген менен чоң. Мына караңыздар. Охо. Так, мына природный газ, счетчик бардыгы жайгаштырылган. Эми жүрүңүздөр, туғандар. Сырт тарапка чыгайлы. Коридор тарапка деген. Санузелдер отдельно. Ушул жери да мага жакты. Санузелдери теплый пол. Түшүндүңүздөр, Аристон бар. Вытяжка иштеп атат. Бардыгы жакшы. Кудай буюрса, мындай жатканда, туғандар, биринчи ээси болуп жашайсыздар. Бул жакта азыр кире бериштери дагы кеңири экен. До потолка мына эки тарабына шкафчик жасап алсаңыздар болот, мындай аккуратный кылыпчы. Өтө сонун болот. Кудай буюрса. Так, эми баасын айтайын. 9-кабат 2 бөлмөлүү квартира.
аянты 89,5 квадрат метр. Тех паспорты бар, кыжылап болбоңуздар. Так, басы ушул видеонун экранында жазылып турат. Эсин номери дагы ушул видеонун экранында жазылып турат. Содалашуу болот, түшүрүп берет экен. Эси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр, келип көрүп кетесиздер. Локация негизинен жакшы. Сөт дегенде азыр мына Калелин көчө асфальт болуп бүттү. Мамыров көчө бүтүп атат. Эки көчө толугу менен бүтүп калса, Кудай буйрса, өтө сонун болот. Шаарга асфальт көчө менен эле тез эле кирип барып турасыздар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун даяр квартираны колдон чыгарбаңыздар.